Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арашан айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Арашан айылынын почти центри, бир аз 500 метрдей батышты карап бассаңыздар центрге бара аласыздар. Бул жерде мектеп бар экен, мына. Мектептин жанында турам. Биздин сатылуучу үй ушул жерден бир аз тоо тарапты карап басканда 10 мүнөттүк аралыкта жайгашкан тугандар. Барган жолду баарын көргөзө кетейин десем, бир аз оңго солго бурулуучу жолдор бар экен. Ошого башыңыздарды айлантпай эле ушул жерден бир аз мектептерине, центр жагын, могу центральный жолду көргөзгөнчө андан ары үйдүн алдынан эле видеону баштайын деп чечтим. Айыл жөнүндө айтсак, чыгыш тарабында Кой Таш айылы бар экен. Бир аз тоо тарапта 14 километр аралыкта Чумкурчук деген лыжный база да бар экен тугандар. Көпчүлүгүңүздөр деле бул Арашан айыл жөнүндө билсеңиздер керек. Лайктан басып, комментарийге өз оюңуздарды жаздырыңыздар. Азыр сатылуучу үйгө барып, калган маалыматтарды сиздерге берем тугандар. Эгер сиздер центр жактан келсеңиздер, Исабеков Бейшенбай көчөсү менен түз келесиздер. Бул жерден Арашан айылынын новостройкасы башталат. Мынакей. Азыркы чыгарылыштагы сатылуучу үй бул биринчи көчө болсо, экинчи көчөдө жайгашкан тугандар. Бир аз сол тарапка барып, оң тарапка кайрылганыңыздарда жайгашкан. Анан мына бул жерге тоодо жакын жерде жайгашыптыр. Көрүнүп эле турат. Бүгүн Бишкек шаарында бир аз туман болгондуга байланыштуу камерага жакшы көрүнбөй турат окшойт менин оюмча. Андан ары мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Экинчи көчөдөгү экинчи үй болуп экен. Бул жакта 104-үчү үй деп жазып коюптур адресини. Бирок көчөнүн аты жок азыркы учурда. Жөн гана экинчи көчө деп коюшат экен. Көчө тараптан блок менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Анан бул Арашан айылында жана көргөздүм мектеп, садик, центрде больница жана башка ушундай керектүү объекттер бар экен. Жаныбызда медресе да бар экен тугандар. Эми андан ары короосуна кирейин. Бул мына короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 8 соток. Кызыл китеп бар экен. Суу, свет бар тугандар, канализация, септикке куюлат. Эми үй жөнүндө айтсам, бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы 12ге 10. Сейсмопояс, колонналар коюлуптур тугандар. Фундамент 1 метр 20 сантиметр бийиктикте коюлган, жер астына 80 сантиметрдей кирген деп айтты ээси. Шифры металлочерепица. Так, суу, свет жөнүндө айттым. Анан эми үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып, калган маалыматтарды да берем тугандар. Үйгө кире бериште эле мындай навес бар экен. Навестин ылдый тарабы душ, ванна, туалетке расчет алынган фундамент куюлуптур. Фундаменттин ортосу толтурулган тугандар. Бирок пока бүтүрүлө элек. Душ, ванна, туалетке расчет алынган тугандар. Эми андан ары үйгө кирели. Үйдүн тышкы тарабы тугандар декор экен. Аны айтышты унуттум. Утеплять этилиптир. Ээсинен сураган жок болчумун, бирок байкап койдум. Бул жерде пенанын үнү чыгат. Ооба, утеплять этилиптир. Андан ары киргенде эле кухня жайгашкан. Узун турасы 6га 2,5. Дуалдары шпаклевка. Потолок гипсокартон. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Эки жерден ал жакта раковина орнотулуп, суу да чыгарылып тургандар. Тоо тараптан 2 пластик терезе орнотулган, түштүк тараптан. Бул кухнянын полу стяжканын үстүнөн линолеум салынган. Мынакей. Эми андан кийин холго киребиз тугандар. Бул холл. Дуалдар обой, потолок гипсокартон, пол. Мындан кийинки бардык бөлмөнүн, анан холдун баарынын полу паркет экен. Узун турасы 6га 4. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Анан мебелдер боюнча тугандар, кухонный мебелдер калат экен. Көп эле мебелдер калат экен. Директ ала турган бар экен, аны келгенде сурап алсаңыздар болот. А так көп эле мебелдер калат тугандар.
Андан ары бул жакта бир спальный бөлмө бар. Uzun турасы 3,5-4, дуалдары обой, потолок гипсокартон, пол паркет тугандар. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулуп тур. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра холго чыгам. Ал жакта 3-чү бөлмө дагы бир спальный бөлмө бар экен. Uzun турасы 4,80-ге 3,5. Батыш тараптан бир терезе орнотулган, пластик терезе. Пол паркет, потолок гипсокартон тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Так. Кайра холго чыгабы. Эшиктер деле мына качественный эле эшиктердей көрүнөт. Бирок мен эксперт эмесмин. Конкретно айта албайм, охо деп. Эксперттер болсо, сиздер көргөндө эле байкайсыздар, комментарийге жазып коюңуздар. Так. Эми эң акыркы бөлмө зал. Бул жак толук түрдө бүтө эле азыркы учурда тугандар. Uzun турасы 6-га 4,80. Чыгыш тараптан бир терезе орнотулуп тур. Потолок да ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Ички тарап кыскасы ушул даражага чейин бүтүрүлгөн тугандар. Uzun турасын айттым, 6-га 4,80. Эми ички тарапта маалыматтарды баарын эле бердим окшойт. Тугандар. Короосуна чыгайын да. Эми короосун көргөбөз, анан баасын айтайын. Комментарийге өз оюңузду жаздырасыз тугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Бул үйдүн тоо тараптан, түштүк тараптан көрүнүшү. Бул жагында бир аз гүл эккенге жындай бир жер бар экен. Өзүңүздөр фантазияңыздар менен каалаган нерсе кылсаңыздар болот. Алган адам. Жана айткандай эле үй тегеренте блок менен тосулган. Жердин аянты 8 сабак. Мынакей, бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү, бул жагы чыгыш тараптан көрүнүшү. Эң төрүндө үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Бул жакта кандайдыр жер жемиш эксеңиз, же болбосо бак тиккенге жерлери бар экен. 5-6 түп жаш бактар деле бар экен тугандар. Алар алма бак болуш керек менин оюмча. Жакынына баргам жок. Бул жакта летний душ. Анан бул жерде кандайдыр помещение расчётталынып, бир аз фундамент коюлуп тур. Uzun турасы бир 3,5-га 3,5дай көрүнөт болжол менен. Бул кошуна менен, чыгыш тарапта кошуна менен болгон граница тугандар. Эми үйдүн баасын айтайлы. $50,000 деп атышат. Эсин номерине экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот тугандар. Арашан айылы, Бишкек шаарынын түштүк тарабы, Аламедин районуна караштуу. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.